Сизден так маалыматты оозуңуздан уккуңуз келип атат да көп маселени. Мына мен кече Акыл Канатбекович, регламент сактайлы, башка депутаттар калды азыр бул жерде суроо бере турган. Кыскартың. мындай эме кылбасаңыз, азыр мен бүтүп келаткам, перебивать этпесеңиз, азыр оюмду аягына чейин чыгарып коем. Перебивать эткен эмес, бул жерде Оюм аягына чейин чыгарып коем, бүтүп калдым. Сиз эми өтө катуу сүйлөп атасыз, түшүнүп атабыз, Мен күйүп айтып атам. Сыйлаң да сиз дагы. Мен башкаларды сыйлаган үчүн мен 2 саат, 3 сааттан бери отурам, күтүп. Сыйлаган үчүн отурам мен бuyакта. Сыйлабасам мен басып кетет элем да. Тезирээк сүйлөң эми. Болуңуз, бүтүн. Мындай адвокат болбой отурулачы. Мен эч кимге адвокат эмесмин, мен айтып коеюн, сиз тездетип мага эдебесең мага. Нет. Кандай? Мага эдебесең сени. Сен эмне эдеп атасың мага? Эдебесең мага. Жигиттер, токтоткула. Эдебесең деп атам. Сөзгө мага эдебесең деп атам. Жөн сүйлөп атам, эй деп атам да. Эмне дейсиң? Эмне дейм? Эдебесең деп атам. Мында мен аты жөнүм бар, жакшынакай. Эдебесең? Отустагы мен айттым мен сен. Деп атасың сен мага. Кайрагар деп атам деп. Акыл Канатбекович, бүтүрүңүз эми тезирээк. Улукбек Саминович, бул эмоциянын баары ушу элден жаралган көйгөйдөн, сиз менен ортодо болбогон контактынын жоктугунан, мындай пикир алмашуунун жоктугунан келип чыгып атат да. Жанатан бери биз бул эмоциянын чыгышы саат 10дон бери, кечетен бери сизди келсин, ушу элдин көйгөйүн айталык деп күткөндүктөн келип чыгып атат. Баягы орустарда жакшы сөз бар, ожидание смерти хуже самой смерти депчи.